Ысык көлүнүн түп районундагы селден улам 100ге жакын үйдү суу каптады. ÖKM'нин маалыматы боюнча Талды суу айылында 28, Корумду айылында 40тан ашык, Көчө айылында 24, жалпысынан алганда болжол менен 92 турак үйдүн короосун, жер төлөөсүн жана ички чарбалык жолдорун, айдоо талааларын суу каптаган. Бүгүн аталган айылдарга күч каражаттар тартылып, тактоо жана табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерине чыгышты деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда ÖKM'нин Ысык көл облустук башкармалыгына караштуу район шаар бөлүмдөрүнөн 103 куткаруучу жеринде иш алып барышууда. Ошондой эле техникалык иштерди аткарууга 1 экскаватор, 1 жүктөгүч, 3 ХО, 2 АКУ, мотопомпалар тартылган. Куткаруучулар 5 топко бөлүнүп, башкармалыктын башчысы М. Карабаев жетекчилиги менен үймө-үй кыдырып, чалгындоо иштерин жүргүзүүдө. Ошондой эле куткаруучулар тарабынан турак үйлөрдүн короо жайлары тазаланууда. Мындан сырткары, Каркыра айыл аймагынан 40, Түп ИИБтен 20 жана райондук администрациясынан 5 адам чыкты. Белгилей кетсек, 7 августта нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен коктук колоттордон чогулган сел суулары жогоруда аталган айылдарды каптаган. Мындан улам жеринде ÖKM'нин куткаруучулары иш алып барышты. Табигый кырсыктын кесепеттерин жөнгө салуу иштеринен кошумча маалымат берилет.